илимдин жарышы да канча бир жылдар бою эмгектенип жазып иштеп келаткан илимдердин конкурсу. Ушул кызмат абалынан пайдаланып бардык наамдарды, даражаларды, сыйлыктарды жана башкаларды алып калалы деген психология бар да биздин элде. Жашартыш керек. Академияда өтө мындай улгайып калган кишилер иштеп атышат. Эгерде ушул бойдон баягы өгүз өлбөсүн, араба сынбасын деп жүрө бере турган болсок, анда Илимдер академиясынын деле кереги жок болуп калат. Дагы ар бир президент жаңырганда биз ойлойбуз да баары жаңырып кетти деп. Ишеним. Менде да ошондой ишеним болгон. Бүт коррупциядан күрөшүп атабыз дегени менен биз сазга баткан эле бойдон экенбиз. Мен ушул окуялардан кийин абдан көзүм жетти да. Лайли эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Маектешүүгө убакыт тапкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат. Мына Улуттук Илимдер академиясынын академиктерин, мүчө корреспонденттерин шайлоо аяктаганына 2 ай убакыт болуп калды да. Албетте бул 2 айдан бери массалык маалымат каражаттарында шайлоонун өтүшү абдан көп кызуу талкууларды жаратты да. Анан сиз деле 2 айдын ичинде иштеп, үйдө болуп, бул шайлоонун өтүшүнө жалпы бир анализди жасадыңыз болуш керек. Ушул шайлоонун ушунчалык талкуу жаратышынын бир төркүнү эмнеге байланыштуу болду? Кандай өттү деп эсептейсиз? Рахмат. Эми бул шайлоо өтө мындай одоно эреже бузуулар менен өтүп калды да. Анткени шайлоону өткөрүүнүн боюнча Улуттук Илимдер академиясынын президиуму тарабынан кабыл алынган атайын жобо бар. Ошол жобонун негизинде анда ошол талапкерлерге коюлган негиздүү критерийлер бар. Кандай кишилер академик боло алат, кандай кишилерге корреспондент мүчөлүк наам берилсе болот деген. Анда бардыгы мындай так жазылып турат. Эмнелер болуш керек, эмнелерге кандай талаптарга жооп бериш керек деп. Анан ошол критерийлердин негизин жетекчиликке алып, анан шайлоо өтүшү керек болчу. Тилекке каршы быйылкы шайлоодо ал өзүнчө калып калды. Аны караган эч ким болгон жок. Жетекчилик биринчи иретте ошо президиумду академиянын президенти Жуматаев ошого контроль кылып, ошонун жетекчилик алгыла деп коллективге айтышы керек болчу. Ал болгон жок. Эмнеден бузулду? Биринчи эле бул документтерди кабыл алуудан. Документтерди кабыл алганда ошол критерийлердин негизинде аны жазгандан кийин, бекиткенден кийин 15-16 киши кол коюлган документ бул. Анан ошонун негизинде алыш керек болчу. Жок, документте бардык ким кааласа бере берди. Критерийлер каралган жок. Бул биринчиден. Экинчиден, экспертный комиссиядан өтөт шайлоонун катышуучулар. Документтердин баарын бергенден кийин. Экспертный комиссиядагы бүт бардык документтерди тыкыр карап, анан кийин ошондо шайлоого жөнөтүш керек. Бул немелерге туура талаптарга жооп берет экен, булар талаптарга жооп бербейт экен деп, жооп бербегендерин калтырып коюшу керек болчу. Бу да болгон жок. Алар баягы ат үстүнө мамиле жасады. Эмнегедир абдан эле авторитеттүү комиссиялар болду. Коомдук илимдер, анан табигый илимдер деп 2-3 бөлүмдөрдөн ошондой болот. Алардын бардыгы кое берди да. Ошон үчүн бул абдан чоң нарушение болуп калды. Анан шайлоодо адегенде мындай болот да. Мисалы үчүн биз коомдук илимдерден өткөндө, коомдук илимдерде бир 15 чакты кишилер ошолордун шайлоосунан өтөт. Анткени ал жерде баягы адистер, биздин ошо талапкерлер боюнча, ар кандай коомдук илимдер боюнча адистер ошо жерден тандашат. Анан алардан кийин анан чоң академиянын жалпы шайлоосуна жөнөтөт. Анан ошол жерде дагы талдоодо, мисалы үчүн эксперттик комиссия айтып, мындай экен, рейтингди чыгарып, муракилер мындай экен деп туруп, анан ушуларга неме беришибиз керек, мүмкүнчүлүк беришибиз керек деш керек. Жок, антпей туруп эле ошол жерден баягы бармак басты көз кысты кылып эле шайлап койду. Менин оюмча бул жерде ошо жетекчиликтен баштап ошол жердеги академиктер, мүчө корреспонденттер өтө жоопкерчиликсиз мамиле жасагандан ушундай болду окшойт.
Ушул Улуттук илимдер академиясынын президенти, сиз айткан Жуматаев мырза өзү деле массалык маалымат каражаттарынын бирине интервью берип жатып айткан экен, 90% нагыз окумуштуу өмүр бою илимде келе жаткандар болсо, 10% боюнча суроо туудурган талапкерлер бар депчи. Аны моюнга алыш керек деген оюн айткан экен да. Анан демек мен ойлоп жатам, ал кишинин өзүндө деле мындай бир түпөйүл ойлор калган экен депчи. Демек анда ал киши коомдун алдындагы жоопкерчиликти сезүү маселеси пайда болуш керекпи ал кишинин өзүндө? Сөзсүз да биринчи иретте ошол шайлоону өткөрүү боюнча тартип эрежелеринде айтылып турат. Бүт бардык шайлоонун таза өтүшүнө, жакшы деңгээлде уюштурулуп өтүшүнө академиянын президенти жоопкерчиликтүү деп. Бул түздөн түз ошол кишинин жоопкерчилигинин астында өтөт. Анан 90% жакшы өттү, 10% ушундай болуп калды дегендин өзү туура эмес да. Өзү туура эмес. Бул эмне дегендик? Демек кемчилик кеткенин моюнга кемчилик кеткенин ачык мойнун алып отурат. Чынында 10дон дагы көбүрөөк процент болушу мүмкүн да. Анан кетирбеши керек болчу. Анткени бул илимдин жарышы да. Канча бир жылдар бою эмгектенип жазып иштеп келаткан илимдердин конкурсу. Анан бул базардын конкурсу эмес да, ошон үчүн жоопкерчилик аябай болуш керек болчу. Бирок тилекке каршы мен бул кишиден такыр жоопкерчиликти көргөн жокмун. Айтмакчы, Лайла эже, азыркы вице-премьер-министр Жылдыз Бакашева менен сиз оппонент болгон экенсиз да. Анан бир кезде Жылдыз айым сиздин студенткаңыз дагы болгон экен. Кыргызда бир жакшы макал бар, устатынан шакирти өтүптүр деген сыяктуучу. Анан ал айымдын эмгегин сиз көрө албастык кылып атат, баалабай атат деген сыяктуу пикирлер дагы айтылып жатат да. Анан мындай пикирлерге сиздин жообуңуз барбы? Сөзсүз жообум бар. Биринчиден, бул кыз менин жөн эле студентим эмес, мен ушул билим жолуна, илим жолуна ушуга ак батамды берип окууга өткөргөн студенткам. Мен өзүм ушуну бир жолдошторубуздун катын алып келип, ошону менен мен университетке баягы илгерки учурда совет төрүшүндө 600, 700, 800 болгон студенттердин конкуренциясында мен ошону окууга өткөрүп, журналистика факультетине жолдомо берген эжекеси болом. Өткөрүп деген маселени да тактап коелук. Сизге ал киши мындай ыраазычылыгын билдирип же кандай? Жок, ошол булар турганда, ошо турганда биздин жакшы жолдошторубуз турчу эле. Анан ошолордон мага кат алып келди. Ушул кичинекей кыз кафедрада отурсам кат алып келип атат да. Анан кийин барсам, ал биздин досторубуз мынтип жазып коюптур. Ушул тургенде бир мугалимдин кызы, анан окууга дилгер, анан биз ал үй бүлө менен жакшы мамиледебиз. Анан мүмкүн болсо ушул кызды колдоп жардам берип койсоң болот эле деп. Анан ал учурда эми сөздүн чынында жардам бербесе окууга да өтүш кыйын болчу да Советтер Союзунда деле. Анан мен ооба деп жолдошторумдун айткан бир сөзүн жерге калтырбай мен аны окууга өткөргөм. Анан ал учурда деле жана пара деген бар болчу, мында ачыктап коелу. Анан бир сом пара албай, же ата-энесинен же башкалардан бир чыны чайын ичпей, мен ушул жолдошторумдун татынакай мамилеси үчүн мен бул кызды окууга өткөргөм. Өткөргөнүм дегеним ушул. Андан кийин студентим болуп жүрдү. Анан илим жолунда да сапарлаш болуп калдык. Анан мен эми бул илим жолундагы жакшы билем. Албетте, сиз ал киши мындай кандидаттык, докторлук диссертациясын коргоду, эмгек кылып жүрөт, бирок ал окумуштуу боло алган жок деп айткан экенсиз да. Анан ушул шайлоо процессинин алдында же шайлоо процесси аяктагандан кийин ал киши менен Жылдыз айым менен мындай маектешип пикирлешүү мүмкүнчүлүгү болдубу? Жок, ага ал аракет кылган жок. Себеби экөөбүз бир күндүн мен 12-синде тапшырдым, 12 майда, ал 13 майда тапшырыптыр. Анткени бизден авторефераттарды талап кылып аткан, жактаткан кандидаттарыбыз жөнүндө. Мен аны алып барсам, Жылдыз ошол жерден жолугуп калды. Жаңы эле кызматка турган. Анан мен Жылдыз ордуң кут болсун деп учураштык. Бүттү, андан кийин кетип калды. Андан кийин шайлоо бүткүчөктү жок, эч нерсе деген жок. Кийин анан ошол биздин коллегалар, коллектив, азыр академик Абдылдажан Акматалиев, анан дагы бир ошо жакшы көргөн жакын энелерим Сыртбай Мусаев, ошолор жана коомдук илимдерде комиссияда ошолор болуп калды. Анан мен айттым, мен айттым, Жылдыз бериптир.
баарыбыздын көз алдыбызга чоңойгон кыз бул. Анан кийин эми ушул туура эмес болуп атат. Силер Жылдызга айтпайсыңарбы? Мелис Ахматалиев, сен дагы айт, ким айт, кичине акыл эске чакырып койгула. Азыр мындай жакшы кызматка кирди, жакшынакай турат. Анан кийин эми ал мени менен тең тайлаша тургандай, азыр анын илимий көрсөткүчтөрү такыр туура келбейт. Анан ошон үчүн кичине туура жолго салып алып кой дегенге айтпайсыңарбы деп эле мен ачык алар менен сүйлөштүм. Анан алар сүйлөшүп эле, жанагы сиз барып сүйлөшпөйсүзбү дейт. Анан мен эмнеге сүйлөшөм дедим, ал келип мага менен сүйлөшсүн, сүйлөшкүсү келсе. Десем жок, антишкен жок, ошол бойдон келген да жок, кеткен да жок. Бирок шайлоодон кийин мага жол издеди. Келсем болобу, анткени мен тияка бияка интервью берип калдым да. Анан ошон үчүн ошондон эметтиби, бир кыйбас абдан жакын адамдарыбыздан жолуксак болобу, мен жолугуп сүйлөшөт элем дептир. Анан мен айттым, сиз жолуга даярсызбы? жок, мен айттым, төө кыядан өткөн соң о дегенин курусун, ага чейин жолуксак болмок. Маселени мындай жакшынакай чечип алсак болмок. Анан азыр корреспондент мүчө болуп алды, азыр мени менен эмне сүйлөшө турган жалпы темасы бар. Негизи Кыргызстандын мисалында ошо мамлекеттик кызматта иштеп эле анан бир күнү профессор же болбосо илимдин кандидатын алып доцент боло калган көрүнүштөр аябай көп да. Таң калып эле качан болду эле деп кээде журналисттер билбей деле калып атпайбызбы? Сиздин пикирде бул эки иштин аябагандай оор, анан түйшүгү көп. Ушул ишти мындай айкалыштыруунун жолу кандай болушу керек деп ойлойсуз? Негизи бул башка өнүккөн өлкөлөрдү мисалында ала турган болсо кандай чечмеленген, чечилген? Мисал үчүн буну Россия, Путин бир маселеде ушундай чечип койгон. Эгерде ким коомдук иштерде иштей турган болсо, мамлекеттик иштерде иштей турган болсо, анда илимди кайсыл жагына приоритет бере турган болсо, ошол жагына кетишсин деп. Ал жерде азыркы бүгүнкү күндө илимде иштеген кишилер же болбосо ошондой мамлекеттик кызматтарда иштешпейт. Бизде тилекке каршы ушул эки жакты бир алып жүрүүгө аракеттенгендер бар. Бирок буга чейин баягы илимде иштеп жүрүп, анан кийин кызматка келгендер да бар. Конечно, алар жакшы арасында жакшы илимпоздор дагы бар. Бирок кээ бир учурда мындай да, ушул кызмат абалынан пайдаланып бардык наамдарды, даражаларды, сыйлыктарды, жана башкаларды алып калалы деген психология бар да биздин элде. Ошондой психологиядагы адамдардын бири мен Жылдыз деп эсептейм. Анткени өзүнүн илимий чама чаркына караганда бул мындай даражаны ала алмак эмес. Бирок ушул кызмат абалынан пайдаланып алды. Эми мунун да бир жагы бар. Баягы орустар айтат го, дурной пример заразителен деп. Бул Акаевдин тушунда ушундай бир инцидент болуп калганда, Акаевдин тушунда ошол бир топ кишилерге академик, бир топ кишилерге член корреспондент, жанагы талаптарды, критерийлерге карабай туруп, ошол берилип калганда, бүгүнкү күндө окумуштуулардын арасында ошондой пикир бар. Ошол учурда болгон, эмнеге азыр мындай болбошу керек? Азыр да мүмкүн деп ошол жолго кетип баратат. Айтыңызчы, мисалы илимий даража бул окумуштуу үчүн эмне берет? Мисалы, албетте биз дайым айтабыз, стимул, мотивация дейбиз, бирок ошол эле учурда кошумча привилегиябы же болбосо кошумча айлык акы бериши мүмкүнбү дегеним. Мисалы, соңку 11 жылдан бери ушул шайлоо процесси боло эле экен, анан катышкандардын саны дагы аябагандай чоң экен да. Анан ушул маселе бүгүн коомчулукту чыны менен эле баягы шайлоодон кийин таң калтырып анан талкуу жаратты да. Эмне үчүн эле баары баары эле жанталашып атат. Бул эми Советтер Союзунан калган бизге мурас. Аң сезимге сиңип калган. Аң сезимге сиңип калган. Советтер Союзунда ошол илимге сиңирген эмгек үчүн, илимдеги жакшы чоң ачылыштар үчүн ошондой даража наамдарды беришкен. Бул мотивация болчу. Андан кийинки илимди өнүктүрүүдө, андан кийинки мындай дагы мындай чыгармачылык менен демдүү иштөө үчүн чоң мотивация болчу. Анан стипендиялары дагы бар болчу да. Анан Советтер Союзунан кийин азыр стипендияны 15-жылдан баштап жоготуп койгон. Өкмөт кыскартып салган. Азыр стипендия жок. Мурунку алгандар алып жүрөт, кийинкилер алган жок. Ошол инерция менен эле биз бул академик бололу, анан кийин мүчө корреспондент бололу деп баягы
жарыяланып болуп тургандан кийин болуш керек деген психология бар да. Ошон үчүн берип аткан болуш керек. Анан 2010 жылы болгон бул шайлоо. 2010 жылда мен катышкам. Мен экөөнү салыштырдым. 2010 жылы кандай болду да, мында кандай болду. Ал учурда дагы менин чоң конкурентим бар болчу. Ал дагы менин студентим, билим берүү министри болуп иштеп аткан ошол учурда Абдылда Инаятович Мусаев деген. Анан ал жигит берип калды, анан кийин мен берип калдым. Анан ал да менден башка да бизден башка 2-3 киши берген экен. Анан баарын акырын-акырынан чакырып Абдылда Инаятович алып койгула. Бул мен үчүн бөлүнгөн орун, ушундай деген экен. Анан башкалар алып коюптур. Анан мен да чакырды. Анан бардым министрликке. Анан барып анан десам, анан мени аябай бүгүн ачык эле айтып коюшум керек. Аябай мындай коркуткан сыяктуу, мен мындай адаммын, эми сиз ким болуп калыптырсыз дегендей мамиле жасады да. Анткени айтты, мен бул жерде иштеп турам, мага академиктер келет, биринин баласына орун керек экен, бирине дагы жардам керек экен. Бул биринчиден, анан экинчиден азыр тиги Курманбек Бакиев менен аябай жакшы мамиледемин деп эрикпей туруп барып тиги столунан барып анан тиги Тамара Бакиева беле аялы ошол кишилер менен түшкөн сүрөтүн айтты. Мына Борек алтын саатты мага Бакиев туулган күнүмө подарить этти деп баарын айтты. Анан эми түшүнүктүү да. Бул эми баягы таасир көрсөтүп атат да. Анан мен ошондо айттым, Абдылда Инаятович дедим, сиз бере бериңиз дедим. Сиздин колунда талканы бар бала сүймөнчүктүү дейт. Туура, азыр сизди баары колдошуп ал. Мен бир гана эмгегимди берип атам, башка эч нерсем жок. Анан өзүң министр болсоң, анан кийин конкурентиң жок, атаандашың жок, жалгыз өтүп кетсең деле өзүңө уят болот да. Мен фондо музыка болуп турайын, өтсөң өтүп кетерсиң деп мен алган жокмун. Мен алсам өзүмдү сыйлабай калам деп ачык айттым дагы, алган жокмун. Анан конкурста мен өттүм коомдук илимдерден. 4 гол неме менен добуш жетпей ал калып калды. Анан жана жалпыга барганда 2 корреспондент мүчөлөрдөн 2 гана добуш жетпей калды мага. Академиктерден 26 добуш болуп, 6 добуш мага ашык болду. Мен өтүп кеткенмин ошол. Бирок ошол учурда академиянын уставында туура эместиктер бар экен. Анткени 2 немени өз 2 башкача эсептешкен устав экен да. Бир эсептеш керек экен. Анан ошол учурда Жоробекова президент болчу, биз шайлоо өткөн учурда. Анан ал киши мойнуна алды. Туура эмес болуп калды бул кишилердики. Биз кайра карайлы бул маселени. Кайрарысыңарды жазгыла деп, акыйкатты өздөрү жетекчи, президенти академиянын өздөрү ошентип биз кайра жазып, ал учурда кийин анан Абдыган Эркебаевич болуп калды. Алар менен президиумда талкуулашып, анан эми юридический жагынан туура болбой калат го, кийинки шайлоого калтыралы, кийинки шайлоодо сиздерди колдойлу деп анан биз токтоп калганбыз. Анан ошон үчүн эмне үчүн айтып атам, ошондо жетекчиликте дагы принцип бар болчу, мисалы үчүн жанагындай тартипке чакырган мойнуна алышты да, туура эмес болуп калганын жетекчилик мойнуна алды. Буга ыраазы болушубуз керек. Азыр кандай жок. Туура. Азыркы академиктердин мисалы 70% Илимдер академиясында иштебейт экен да. Алардын көпчүлүгү жогорку окуу жайларынын ректорлору, министр, анан өзүнүн башка тармагында иштеп жүргөндөр. Академиктердин 27% гана Илимдер академиясында иштейт экен. Анан менде суроо болду да, анда мындай наамдардын мааниси канчалык, академиктердин академияда ошентип катталып, бирок экономиканын өнүгүшү үчүн бир локомотив боло турган бир илимий ачылыштарды жасабаса пайдасы канчалык? Сиздин оюңуз кандай? Эми бул жогорку окуу жайлар ошол бир жагы педагогикалык багыт болсо, экинчи жагы илим изилдөө багыты. Ошол илим изилдөө багытын академия координировать этет да. Ошон үчүн биз жогорку окуу жайларында иштегенибиз менен биз академиянын негизги проблемалык изилдөөлөрүнө биз түздөн түз байланыштуубуз да. Биз дайыма катышып турабыз жогорку окуу жайларынын мугалимдери. Ошон үчүн бул багытта биздин кызматташтык бар дагы. Биз тышта членкор болсо деле, мисалы үчүн биздин академиянын кызматтарын академиядагы изилдөөлөргө катышып турат. Бул мурдатадан Советтер Союзунан келаткан традиция да. Ошон үчүн жанагы азыраак санда, анткени академияда штат жок да, финансы аз бөлүнгөн. Улам жыл өткөн сайын кыскарып
секторлар аябай аз кызматтар иштешет да. Анан кийин көпчүлүгү ошол биз илимде жогорку окуу жайында иштеп жүрүп эле академияга көп иштерди жасайбыз. Бирок академияны, Улуттук илимдер академиясын реформа кылыш керек деген маселе, эгер мен жаңылбасам, акыркы 5 жылдан бери дайыма айтылып келе жатат, бирок иш жылган жок. Анан негизи бул реформаны ким, анан кандай тартипте жасашы керек деп ойлойсуз да? Сөзсүз реформа керек экен. Себеби деги эле бардык жактардан, уюштуруу жагынан, илимди приоритеттик багыттарын аныктоо жагынан, ошолорго жаңы күчтөрдү тартуу жагынан көп маселелер бар. Бирок тилекке каршы бүгүн ошол маселелердин чети оюлбай жаткандыгы мени өкүндүрөт да. Мен байкашымда. Эмнеге байланыштуу? Каражаткабы же жетекчилик курамгабы? Каражатка да байланыштуу, бирок эми азыр жетекчиликте, менеджерлик дагы жетишпейт. Азыр көп окуу жайларда тигилер буларда жанагы гранттар жазып, ошолордун негизинде өнүктүрүп атат да. Жогорку окуу жайларында деле ошондой дүйнө ошого багыт алды. Анан кийин эми мамлекеттен акча качан бөлүнөт деп эле отура бергенде, азыр биздин мамлекеттин экономикалык, финансылык мүмкүнчүлүгү деле чектелип болуп атпайбы. Ошондуктан ошол жерде бүт окумуштуулардын өздөрүнүн аракеттерине көбүрөөк байланышат да. Ошондой иштерди жасаган мындай активдүү, анан жашартыш керек. Академияда өтө мындай улгайып калган кишилер иштеп атышат. Алар багы жумасына кан алмашуу жүрүш керек. Жумасына бир келет дегендей кылат. Андай кишилерди үйлөрүндө иштетип, мисалы үчүн анын ордуна көбүрөөк жаштарды алса, азыр жаштар креативный жаштар да, мисалы үчүн жаңы көз караш, дүйнө өнүгүп кетти. Албетте, мына Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгону 30 жыл болду, бирок биздеги ушул Илимдер академиясындагы система жалпысынан Советтер Союзунан калган бир системадай жашап келе жаткандай таасир калтырат. Мүмкүн мен жаңылышып жаткан чыгармын, бирок ушул системадан, ошол советтик түзүмдөн мындай кантип чыгабыз? Ал үчүн дагы канча убакыт керек болот анда? Бул адам факторуна байланыштуу, илим посттордун өзүнүн факторлоруна байланыштуу да. Эгерде ушул бойдон багы өгүз өлбөсүн, араба сынбасын деп жүрө бере турган болсок, анда Илимдер академиясынын деле кереги жок болуп калат. Анда ошол Илимдер академиясын жогорку окуу жайлардын базасына бериш керек дагы, ошол жактан күчтөндүрүп өнүктүрүш керек. Мен өткөндө бир профессордун айтканын окуп калдым да, дейт, бүгүн бүткүл дүйнөдө объективдүү, анан жеткиликтүү электрондук аянт бар дейт да. Бул система илимдеги бүткүл негатив аракеттерди жоёт. Мисалы, трайбализм, регионализм маселеси. Ошол эле шайлоо процессине келгендечи, мисалы, кээде адамдык ресурс дагы бар болуп атпайбы? Мисалы, бирөөнүн көйнөгү жагат, бирөөнүн мүнөзү жакпайт деген сыяктуучу. Анан ушул фактор роль ойноп кетип аткан жокпу дейм да. Мисалы, жөн эле электрондук негизде документтериңди өткөр, компьютер тандасын, болду, сен аралашпа. Ооба. Бул системаны эмнеге киргизгенге болбойт? Аябай жакшы суроо бердиң. Мен жанагы Азаттыкка берген биринчи интервьюмда дагы ушуну айттым. Бул адам факторун таптакыр алып ташташ керек. Бул шайлоодо, мисалы үчүн, документтерди кулактандыруу берилгенден кийин биз документтерди электронный жөнөтүшүбүз керек. Алар жанагы туурабы, туура эмеспи карап туруп кабыл алыштары керек. Экинчиден, жана экспертный комиссия ал жерден карап жыйынтыктарын чыгарыш керек. Бул талаптарга жооп берет, бул талаптарга жооп бербейт экен деп, алар чыгарып туруп, анан кийин алар жанагы чоң академиялык чогулушка немеге салыш керек. Анан ошол жерден анан жыйынтыгын чыгарып туруп, бизге электронный менен эле өткөрүп коюш керек. Айтып, бул өттү, бул өтпөдү. Момундай критерийлердин негизинде бул талапкер өттү, бул талапкер өткөн жок деп. А бизде эмне болуп атат? Бизде кыргызчылык азыр. Мисалы үчүн, жана академиянын президенти айтып атпайбы? Эмнеге көрүнгөн кишилерге барат, эмнеге мындай кылышат деп. Барышка айлаң жок. Мисалы үчүн, электронный почта менен эч кимге эч нерсе жибере албайсың, аны карап да койбойт. Анан баары ушундай деп көнүп алышкан, менин алдыман келип өтүшүң керек. Барып анан кийин кол тапшырып, мен баланчамын, түкүнчөмүн. Коррупциянын жеткен чеги да. Анан барып жүгүнүшүң керек. Анан коррупциядан дагы мындай абдан издевательский да, мындай өзүңдү басынтып, мисалы үчүн, кээ бирөө мындай кабыл алат, кээ бирөө мындай кабыл алат. Анан сен деле ошол сыяктуу окумуштуусуң, мисалы үчүн. Кээ бирөөнөн балким андан да жогорку жактагы деңгээлдеги окумуштууларды болушубуз мүмкүн да. Жок, бирок ошол окумуштуулар алдында барып
Ана мен мындай элем, тигиндей элем десең, алар тим эле жерди баспай, асманды басып, анан кийин анткени колунда шайлоо бар да, алар шайлайт да бюллетень. Анан жанагындай жакканы жакпаган, анан эми ар кандай да мен айта албайм, таптаза өттү деп, баарына кошомот айтышка туура келип, угулуп эле атат. Кошомот айтышкандары бар, чайга чакыргандары бар, жана башка факторлор бар. Анан эми мен сакалдуу башым менен кимге барып чайга чакырышым керек? Мен дагы ар бир президент жаңырганда биз ойлойбуз да, баары жаңырып кетти деп. Ишеним. Менде да ошондой ишеним болгон. Эми бул жолу баары ачык, жакшынакай болот го. Кантип эле жогорку квалификациядагы академиктер, президенттер кандайдыр бир нерселерге көз каранды болушу ыктымал. Ошол эле мисалы үчүн Бакашева тиякта кызматта турса, эми ошого көз каранды болуп, анан кийин ошонун мындай таразалай албай кантип туура эмес жакка кетип калат деген менде такыр ой болгон эмес да, ишеним болгон. Бирок тилекке каршы ошондой болду. Мисалы, гуманитардык багыттагы илимий изилдөөлөрдү албетте практикага ашышын иликтөө, анализ жасоо кыйын болсо керек, бирок жанагы технология өнүккөн техникалык илимий багыттардынчы, мисалы ошол ыкмалар, инновация кантип бүгүн турмушка ашып аткандыгына анализ оңой эле жасаса болсо керек. Анан менимче азыркы шайлоонун өтүшү бир жыл болобу, 3 жыл болобу, мындай кайрадан бир калкып чыгат болуш керек да. Мисалы ушул илимий академик болгондор же болбосо илим мүчө корреспонденттикти алгандар эмне жаратты болду экен деген маселени мүмкүн келечек өзү аныктаса керек деген ойдомун да. Азыр деле аныкталып турат. Мисалы үчүн коомдук илимдерде биз жазган изилдөөлөр илимдин өнүгүшүндө кандайдыр бир салым кошушу керек. Мисалы үчүн изилденбей жаткан проблемалар бар. Жана азыркы мисалы үчүн адабият боюнча болсо, азыркы адабий процесс, өткөндөгү биздин тарыхыбыз, адабияттын тарыхы жана башка маселелерге байланыштуу биз изилдөөлөрдү тынбай жүргүзүп турушубуз керек. Биздин изилдөөлөрүбүз коомго кызмат кылыш керек. Кызмат кылып атат да, мисалы үчүн канчалаган миңдеген миллиондогон студенттерибиз ошондон окуп атышат, ошондон билим алышат. Канчалаган илимпоздор ошол биздин изилдөөбүздүн негизинде андан ары өзүлөрүнүн изилдөөсүн дагы улантып, жаңы бир багыттарды ачып атат. Биздики ошону менен чектелет да, гуманитардыктыкы. Анан кийин ошон үчүн ошол жагдайдан алып келгенде баягы кимдин эмгеги канча экендигин эл өзү эле таразалап коет. Аны анткени көрүп атат да, кимдин калеминен кандай эмгектер жаралды, анын салмагы канча, деңгээли канча. Анан кийин дагы бир нерсе бар да, жазган эмгектериңди жанагы академиянын критерийинде бар, башкалардын пикири болуш керек. Эң кеминде 2ден пикир болуш керек деген талап бар да. А биздин эмгектерди мисалы үчүн дагы коллегаларыбыз, бизден чоң окумуштуулар окуп, аларга баасын берип, актуалдуулугун, жаңычылдыгын, илимге кошкон салымын мындай аныктап, анализдеп коюшкан да. Ошондой пикирлер менен биздин эмгегибиздин баалуулугу билинет. Туура. Баалуулук демекчи, мына соңку 30 жыл ичинде, айракча мына бул 2 жыл ичинде пандемия бизге турмуштун ар кыл багытындагы көйгөйлөрдү көрсөткөндөй болду да, өзгөчө бул илимде делечи. Мисалы, коңшу өлкөлөр бат эле бир кыска убакыттын ичинде вакциналарды чыгарып атат, лабораторияларын ишке киргизип атат, а бизде эч нерсе кылбагандай эле мындай жалдырап отуруп бергендей таасир калтырды да. Мисалы, айрым илимдин бир буга чейин өнүккөн багыттары унутулуп калып аткан жокпу? Мисалы, ошол эле социология, же болбосо агрардык, биз агрардык өлкөбүз деп атпайбызбы? Агрардык тармакта мисалы илимий ачылыштар жокко эле болуп калды да. Демек, муну ким жасашы керек анда реформа кылганда? Биз бир нерселерди жанагы азыр теги ковидке байланыштуу дарыларды чыгарып, вакциналарды чыгарып, дүйнө ошондой аракет кылды. Коңшулардын баары жазып атат. Биздин шорубуз ошондо болду да. Биз ошону бир нерсени жасап, бир нерсени ачып, бир жаңычылык ачпастан, тескерисинче элибизди шордотуп келген дарыларды чөнтөгүбүзгө салып, коррупциянын гүлдөп турган учурунда элдин өлүмүнөн пайда издегендер болбоду. Бул бизге азап да, бул уят иште. Анан кийин кайсы дүйнө элдерине бетиң түгөнүп калды мисалы үчүн. Экинчиден ошол учурдан мисалы үчүн дагы бир башка жагдайларды издеп, дагы бир мындай коллективдүү бир изилдөөлөрдү жүргүзүп бир нерсеге умтулса болот эле да. А тилекке каршы андай болгон жок да. Биз тескерисинче болгон нерсени
андан ары өнүктүрбөстөн аны өлтүрүшкө аракет кылып атабыз. Бардык жерде азыр мен ачык эле айтайын, бүт коррупциядан күрөшүп атабыз дегени менен биз сазга баткан эле бойдон экенбиз. Мен ушул окуялардан кийин абдан көзүм жетти да. Абдан көзүм жетти, себеби багы эле кайдыгерлик. Бул аябай көңүлүңүздү оорутуп, Көңүлүмдү иренжитти, кайдыгерлик. Эч ким эч нерсе кылгысы келбейт, эч нерсе айткысы келбейт. Мисалы үчүн ушул байлага байланыштуу Лайла эжени колдойбуз деп мына бирки немеде соцсеттерде жаштар бир 30-40тын тегерегиндеги жаштар ушу чындык болбой калды, тигиндей мындай деп өздөрүнүн пикирлерин айтып, мамилелерин көрсөтүп атат. Бирок баягы чоңураак окумуштуулар, же болбосо чоң жазуучулар, же болбосо башкалар дым эч нерсе болбогондой да. Мындай сен мага тийбе, мен сага тийбейм. Кайдыгерлик. Анан ушинтип отурсак биз дагы эле оңолбойт экенбиз. Анан экинчиден дагы бир нерсени ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетейин. Бизде мына бирки коомдук массалык маалымат каражаттары да такыр сөз эркиндиги жок экен. Муну мен ачык айта алам. Анткени мен академиядан экинчи жолу экспертный комиссиялар менен барганда интервью алышты Кыргыз радиосунан 9 августта. Жок. Аны бербейт. Анан менден интервью алган балдарга чалсам, алар айтат, биз даярдап койгонбуз, бирок бизге эфир бербей атат дейт. Анан кийин выясняется, тиги жогорку ак үйдөн жок бербегиле, ал Үкөбаеванын интервьюсун токтотуп койгула деген көрсөтмө болуптур. Мен оозум ачылып калды. Майраш, чынында мен мындайды күткөн эмесмин. КТРК деген коомдук немеде, ал менин немемден, налогумдан биз аны каржылап атабыз да. Анан мен айткан жок, менин эле пикиримди бергиле, менин эле туура деп. Берсин ошо тиги президенттикин тигиндей мындай 2-3 кишиникин алган. Ошолордукун эле берип койбойбу? Элде мындай туура багыт болсун, пикир болсун деп жок. Аны бербей коюшту. Анан эмне болду деп мен президент ошол КТРКнын башкы директору деп айтылат экен, Бактияр Алиевке бардым. Өзүм. Жөн эле кызыгып атам да, эмне үчүн бербей койдуңар десем, эже мен билген жок элем, анан мен муну выяснить этип анан сизге айтайын дейт. Мен 5-сентябрда баргам. Анан мен сакалдуу кишимин биринчиден. Экинчиден мен жөн эле талаада жүргөн киши эмесмин да. Мен Кыргыз Республикасына билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, мамлекеттик сыйлык Тынчстанов атындагы илим боюнча алган киши. Мен 40-50 жылдан бери педагог болуп тамырым жайылган киши да. Эми жөнөкөй болгондо деле мен бир аялмын да, энемин да, бир гражданинмин да. Мага жооп берип койбойбу? Эмне үчүн ошондой болгонду? Жок. Мен өзүм звонить этем, эжеси жооп берем деген жок. Андан кийин мен жөн эле просто азыр кызык болду да, кандай болот экен биздин менен. Мен жазуу жүзүндө кайрылдым Бактияр Алиевке. Мен ушундай бердим эле, мага жооп берген жоксуңар, мен дагы же болбосо эфир бергиле дегем да. Себебин дагы түшүндүрүп, эми жазуу жүзүндө жооп берип койгула десем, мына 21-сентябрда берген, бүгүнкүгө чейин жазуу жүзүндө да жок. Демек мени гражданин катарында игнорировать этип салды да. Анан дагы бир нерсе, жанагы президент кыргыз туусуна жазыптыр, актанып. Ушундай болот, анан жана 90% жакшы өттү, анан өтпөй калгандар Илимдер Академиясынын президенти. Өтпөй калгандар өздөрүнөн көрбөйбү күнөөнү. Анан тияка бияка чуркап академияны жаманатты кылып жүрөт деп жазып атпайбы? Анан мен ага осурган кыз осурбаган кыздын бетин тетат деп мен жооп жазып, анан кыргыз туусуна кайрылдым да, кыргыз туусуна берип койгула, тигил ушундай деп жазган турбайбы десем, ал жердеги балдар бере албайт. Анткени ал жерде Бакашеванын аты бар, башкалардын аты бар дегендей. Анан коркуп, эже биз бере албайт элек дейт. Эми алар менин студенттерим. Мен аларды аяйм да. Анан айттым, жок бербей эле койгула дедим. Силерге зыяны тийип калбасын балдар деп. Анан өзүмө жыйынтык чыгардым. Бул азыр эч кандай чындыктын мындай элге жеткирүүнүн мүмкүнчүлүгү бир гана жеке жанагы эркин журналисттерге мүмкүнчүлүгү бар экен. Азаттыкта бир аз бар экен, болду, башка жерде жок экен. А минтип отурсак биз кантип чындык үчүн күрөшөбүз дагы, ошол эле президенттин жасап аткан алгылыктуу иштерине кантип көмөк көрсөтө алабыз? Анын туурасын туура, дурусун дурус, бурушун буруш деп жеткирип турушубуз керек да.
Биз ага душмандык кылган жокпуз. Азыр мен шайлоо жөнүндө какшап айтып атканым, бул шайлоонун масштабы кичинекей эле. Бир 60га жакын академиктер менен член корреспонденттер шайлашты. Эртең чоң шайлоо келатат. Эгер биз ушу кичинекей масштабтагы шайлоону өз деңгээлинде өткөрө албасак, таза өткөрө албасак, адилет өткөрө албасак, кантип тиги чоң шайлоону бир парламенттик шайлоо келатат да, ошону биз кантип туура так жакшы өткөрөт деп ишенимде боло алабыз. Азыр алдыдагы пландарыңыз кандай? Кийинки шайлоолор эми канча жылдан кийин болот? Ал жакта да мындай катышсам деген. Жок, катышпайм. Анткени катышпай калдым. Себеби деген биздин жаш куракты ченем кылып койгон. Анан экинчиден мен мындай академиядагы академиктердин деңгээли, членкарлардын деңгээли баарын айтпайм эми, айрымдарын. Ушунчалык түшүп калганын билгенде мен бербейт болчумун. Мен мындай экенин билген жокмун. Мен бир убакта жаңы кайра жаралуу болуп, Акаев жаңы президент болуп, Горбачевдун келгенде биз бир эл момундай бир дем көтөрүлүп кеткен да, башкача болду. Эми башкача сабак бериш керек, сабак бере албаган мугалимдер кетиши керек дегенге чейин барганбыз. Биз улуттук университетте иштечүгөндө ушундай бир дем менен. Анан анын баары кайра өлдү да. Мен бул Садыр Нуркожоевич президент болуп келгенден кийин мен дагы жаңыландык, эми бир жаңы нерселер болот го деген бир дем бар эле да. Ички ишеним бар эле. О бийликтердин бүгүнкү күндөгү эң жаман нерсеси адамдардын бийликке болгон ишенимин, анан айтылган сөзү менен ишинин эки башка болуп жаткандыгы абдан адамдарды ренжитип койду. Мени в том числе дегенде, мен дагы да мисалы үчүн. Эгерде мен ушунчалык ыплас, ушунчалык төмөнкү деңгээлде шайлоо өтөрүн билгенде мен бербейт болчумун. Убарада болбойт болчумун. Жана окуучуларым айткандай, Кудайга шүгүр, азыр сиз өзүңүз эле академиксиз же өзүңүз эле бизге сыймыктуу окутуучусуз деп атат. Мага ошол жетет. Мага эч нерсе бербейт бул корреспондент мүчө болгон. Бирок бул бир сыноо болду. Мен ошол учурда сыноо деп айттым да. Мен айтып элеттим, президентине да айтып аттым, академиянын башкаларга да айтып аттым. Бул азыр академиктерди сыноо. Мен тиги Бакашева менен мындай конкурент болуп калганым. Президентти сыноо, бийликти сыноо. Бийлик азыр кандай акыбалда мамиле жасайт экен. Бул баардык үчүн сыноо, бул мен үчүн эле эмес. Деп анан да мынтип тамаша кылып айтмай, коллегаларыма дагы неме деген бир сөз бар. Баканы таш менен урсаң дагы таш өлөт, бак өлөт, ташты бака менен урсаң дагы бак өлөт деген. Өтсөм дагы, мисалы үчүн өтүп калсам, Бакашева уят болот. Эми Үкөбаева эже менен атаандашпай эле койсо болмок экен. Биринчиден өзүн окуткан мугалими, экинчиден экөөнүн илимий көрсөткүчтөрү асман менен жерде айырмасы бар деп айтат. Өтүп калса дагы уят болот. Себеби деген бийликти колдонуп өткөндүгү ачык эле көрүнүп калат. Анан академиктер ушундай эч нерсеге көз каранды болбой турган академиктер ушинтип тизелери титиреп, утурумдук бийликке кызмат кылып, президенти баш болуп ушинтип турса, бул биздин элдин бүгүнкү учурдагы ныравалык бейнесине көз сүртөт. Дедим, ошондой болду. Ишмердүүлүгүңүздү, окутуучулук кесибиңизди, илимий иштериңизди буюрса уланта уланта берем деп, ал ага байланышпайт да. Кудайга шүгүр, ал менин тагдырым болуп калган, менин жан дүйнөм болуп калган. Мен ансыз жашай албайм. Мен иштей берем, студенттериме сабак бере берем. Мен ал корреспондент мүчө боломбу, болбоймбу, ал мага эч мааниси жок. Дагы бир нерсе айтайынбы? Жана Бакашева тууралуу да. Бакашева мисалы үчүн улуттук университет, улуттук библиотекада, китепканада жүргөндө эки чоң китеп жоголуп кеткендиги жөнүндө кабар бар да. Кабар эмес, чыккан да. Мисалы үчүн 15-кылымда чыккан Апостол, анан кийин Библия деген бир редкий. Ошол боюнча жогорку кеңеште да сөз болгон, тигинде да сөз болгон. Бул эми улуттун байлыгы да. Бул редкий фондтогу жок нерсе. Ошонун бүгүнгө чейин эч ким эч нерсе дебейт. Мына азыр кайра бийликке келди го.
жана вице-премьер Жаңгарачева дагы «Вечер трудного дня» деген бир передачада ошентип ал дагы айтты. Ошол китептер боюнча бүгүнкү күнгө чейин жооп берген киши жок деп. Ал кыздан эмнеге аны суралбайт бүгүнкү күнгө чейин? Мисалы үчүн сураганга акыбыз барбы? Мисалы үчүн ал эмне болуп жоголду? Коомчулук айтыштары керек да. Баландай болуп жоголуп кеткен, анан табылды же табылган жок, анан анын жыйынтыгы эмне болду дегенди бүгүнкү күнгө чейин биз күтүп атабыз. Бул дагы бир сус да өзүнчө бир чоң маселе. Анан ошондой кишилерди бүгүн алып барып мынакей Садыр Нуркожоевичтин жанында отурат. Анан Садыр Нуркожоевич адеп, ахлак анан кийин баланча жыл спорт тигиндей мындай деген жакшы бир чакырыктарды коюп, шайлоону таза өткөрөлү, адилет болсун деген чакырыктарды коюп атса, жанындагы кишилер ушинтип былгытып атса. Жанындагы кишилер билбейт, жанындагы кишилердин жасап атканын билбесе керек. Мисалы үчүн Касманбетов менин университетиме чейин звонить этип жибергенин. Же болбосо тиги Бакашева өзүнүн же ким аркылуу билбейм иши кылып радио телевизорго мени сүйлөтпөй койгондугун. Мен эмне тиги дезертирменби же болбосо тиги 38 жылдагыдай менин артыман куугунтук түшүрүшү керекпи? Мен сүйлөгөнгө укугум бар го? Айтканга укугум барбы? Бар да мисалы үчүн. А бирок ошол укукту дагы бүгүн чектеп аткандыгына мен аябай нааразы болдум. Мен мунун баарын айтып эле жүрөм, жашырбайм. Бир нерсени айтып коеюн дагы. Жанагы Райкан Шүкүрбековдун бир Жашыл Токой деген бир драмасы бар да, илгерки комедиясы. Анан ошондо бир киши консервативный бир башкарма болот да. Анан баардык жакшылардын эмилгесинин баарын эле каршы келип элет. Анан эч ким ага туруштук бере албайт. Анан акырында армиядан бир иниси келип, анан ошол өзүнүн агасынын жүзүн өзү сыйрып, болбойт бул деп, анан башкармалыктан түшүрөт. Анан ошондо айткан бир жакшы сөзү бар да, мына ушунда биздин күнөөбүз. Эртең менен эле оңдоп койчу нерсени түшкө чейин мактап жүрөбүз. Анан түштөн кийин өсүбүз, күлөбүз деп. Мына бүгүн биздин тарыхыбызда, биздин Кыргызстан тарыхында бийлик кайсы бийлик келсе баардыгын мактап жүрө беребиз, кошомат айтып жүрө беребиз. Анан бийлик эртең менен эле айтып, ачык айткан кишилерди куугунтуктап, жанагындай кылып, эми мага чейин жанагынтип куугунтуктап атпайбы? Ошентебиз да анан кийин эртеси күнү анан алар түшкөндөн кийин анан ушулар ушундай болду деп айтабыз. Биз азыр айтышыбыз керек да бул чындыкты. Азыр элге жеткиришибиз керек. Азыр элдин баары ошол чындыкты жеткирсе, ошол чындык үчүн күрөшсө, балким оңолуп кетет беле деген бир үмүттүн кичинекей бир шооласы жашайт да. Антпесе эмнеге жашап жүрөбүз? Чоң рахмат, анда ишиңизге ийгилик каалайбыз. Албетте агартуучулук, окумуштуулук, илимпоздук кесибиңизди уланта бериңиз. Кудай буйрса.